өткөндө 400 киши отурган, 400ден ашык киши отурган тойдо бир да аксакал бата бере албай коюпту. Аксакалдар бата берип коюңуздар десе, бирөөдөн макул болбой, баары бирөө да бере албай коюптур. Анан тамада менин кишим бар деп бирөөдү чакырып, анан ал бата берип, анан карасак дейт, сакал жабыштырып дейт. Дедим рас да? Ошо сакал жабыштырылган артистке бата бердирип калды. Эми ушундай бир аябай уят, ушундай бир аябай бир жат көрүнүштө ошо аксакалдар өзүнүн неберелерине, өзүнүн балдарына ушундай бата бере албай, келип бирөөдү жалдап бата берди. Мисалы мына азыр Куран окуганда деле аксакалдар жок, Куран окуган. Жалдап бир молдолор окуат, жаш жигиттер окуат. Мисалы насихат айткандар, насихатта жок аксакалдар. Насихат айткан аксакал жок. Айтса деле эптеп сөптөп эле калды. Мына бир серин түштүк жакта калды бираз аксакалдар. Анан башка жок болуп калды. Өзү негизи аксакалдардын милдети жаштарды тарбиялоо, жаштарга үлгү көргөзүү, жакшынакай, татынакай болуп жүрүү, өзүн татыктуу алып жүрүү, орунду сүйлөө, орунду иш кылуу, татыктуу. Мисалы мына жанагы дасторкондон талашкан, дасторкону шыпырып, талашып. Кадымдардан жаман да. Келип ушу дасторконду баары шыпырып, пакетке уруп, анан бири-биринен талашып, мурда алып жууп, анан ортосунда кирип алып, дасторконду тебелеп жүрдү аксакал. Мына ушу аксакалдардын көрүнүшү тилекке каршы ушундай болуп калды. Же насихат жок, же бата жок. Өткөндө бир эмени көргөзүп атат, эми ал казактык экен. Бата берип коюңуз, сизе алдына жиликтеди коюп, анан ну бата так бата деп туруп, эмне кылып жүрөлү? Алып жүрөлү анда, амин деп коет да. Анан бирөөнө дагы айтып атат, эми дасторконго бата берип коюңуз, сизе бисмиллахир-рахманир-рахим, Аллаху акбар деп койду. Анан тамада таңылат, ой, болду десе, болду дейт да. Мына ошо урматтуу туугандар, мына 60-70 жыл жашап, бир бата бере албаганда бул уят чынында. Ушундай бир уят болуп калды. Аксакалдар өзүнүн жанагы вазифасын билбей, акыл жыйнабай, мисалы мынагу жаш кезинен баштап жакшы жүрүп, мынагу насихаттарды угуп, диний жакшы адеп руханий бир нерседи окуп, аны ошону менен тарбияланыш керек аксакал, эми адамдар. Аксакал болгуча ошо бүйүтлөрүн билип, ошону анан балдарына, неберелерине дайыма айтып жүрүш керек. Кошуналарга, башка жерге. Аны ошо мына мурда илгери ошо аксакалдар эле тарбиялап койгон. Ошондо эч бир ууру эч ким жок болгон. Аны эми социализм болгон жок. Социализмден мурдан келген, мурда ошо андан мурда 1000 жылдап келген ошо тарбия система бар болчу. Ошол жерде аксакалдардын орду чоң болгон. Аксакалдардын сөзү аябай угумдуу болгон, жугумдуу болгон, аябай жакшы мындай чырайлуу, ширин сүйлөгөн да аксакалдар. Ошо жанагы кечке чейин сүйлөшүп отурган, ушундай жакшынакай жанында отурганда укканга да ушундай мындай эме болгондо, көңүлгө аябай жакшы тие турган. Азыркы аксакал сүйлө десең бири-бири менен урушуп кетет, кыйкырышып кетет, чаталашып кетет, чырдашып кетет. Ошо анткени сүйлөй да албайт. Анан сүйлөсө сүйүү жөнүндө сүйлөп чалжырап кетип атат да. Бир жерге бир нече аксакал менен бардык, аксакалдар бата берип койду. Анан барсак, барып өзүнүн сүйүүнү айтып атат, 80-ге чыгайын деп калган киши. Ана аксакал токтосуңуз, уят. Аксакал мына келин жүрүп берди. Токтосуңуз, азыр деп. Ошо өлүп алып өзүнүн илгери бирөөдү сүйгөнүн айтып отур да, ошо дагы конокко барып, келин көзүнүн жанында көзүнчө ушундай бир аябай жаман уят болуп атабыз да биз. Ушундай сүйлөп атат.